Саламатсызбы, Сыймык мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биздин билишибизче, сиз талапкер катары Чоң Казак партиясы менен шайлоого кетип атасыз. Ушул депутат болуп жогорку кеңешке келсеңиз, эмнени биринчи ушул максат кылып коюп, эмнени өзгөртөт элеңиз? Рахмат, жакшы жүрөбүз. Нас талапкер болуп турабыз, чындыгында Чоң Казакта. Эми бул Чоң Казак бул эмнеге, мисалы, депутат болуп келиш, баары эле депутат болуп келиште мен көп кишиден сурадым. Бир жолу Аскар Шадиевден деле баняда жүрүптүр, общийла баняда. Эмнеге бартасыз сен? Бизнесимди сактаганы бартам дейт. Ал киши качып кетелик деп сурадыңыз, э? Баары эле. Бул парламентке бул железобетонный парламент болуш керек да. Чимкирик парламент болбош керек. Же дагы мындай, мисалы, легендарный парламент дейт го. Ошондой кайра бул аты да жакшы да, 7-чи депчи. Ушул жакшы элдин таламын талашкан парламент келиш керек. Тиги бийликтин таламын талашкан эмес, бүт баары мындай колду бир көтөргөн эмес, же бир 5-6 киши баарына шайлап жүрө берген эмес. Бул чыныгы элдин уулдары келиш керек. Ошол бул жогорку кеңеш, бул бийлик жакшы эле жазылган конституцияда бул элдин өкүлдөрү да. Элдин өкүлдөрү жанакы забордун артында жүрүшпөй, эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким элге чыга албайт да. Бул накта элдин өкүлү болсо, анан адилеттүүлүк болот. Элдин өкүлү болсо калыстыкты алып келебиз. Анан баарын алып келсе болот. Конституцияны өзгөртүш керек өзү. Негизги максаттарыңыздын бири бул ушул депутат болуп барсаңыз, конституцияны жарымын адына мандатын кылыш керек экен, хотя бир 70 депутат болсо деле болчу да экен да. Жарымын адына мандатын, жарымын партийный кылыш керек да. Ошо конституцияга кандай өзгөртүү киргизесиз? Ошо боюнча тагыраак айтып кетсеңиз. Конституцияга бул мен юристмин да. Бул түшүнгөн кишиге, мисалы, права и обязанности граждан деген бар, человека деген бар. Ошо мынчалык эле да. Бүт баары мынчалыктан да. Өкмөттүн эмеси мындай, мисалы, укуктары, президенттики мындай. Бүт эле бул конституция деген бул карапайым элге жазылган эмес да. Эч нерсеси иштебейт. Мисалы, ошол иштебей жаткан конституцияны бүгүн өзгөртүп, анан кийин бир жаңылануу киргизге негизги максаттарыңыздын бири ошол экен. Конституцияны шашпай отуруп жазыш керек. Аякта инвесторлор жөнүндө дагы сөз болуш керек. Инвестор жөнүндө дагы. Биз инвесторду алып келебиз деп атпайбызбы? Инвестор жөнүндө да сөз болуш керек. Жакшы экен, жакшы максатыңыз бар экен. Бизде азыр мына көп эле партияларчы кандай деген эмне деген обещанияларды кылбай атат. Эмчи 10 000 сомдон бергени бар, 2 000 сомдон, 3 000 сом. Бул эми уят нерсе да. Ушу элин мында булар эмеге баштаганда элечи, мыйзам чыгарып, бийлигине баратканда эле коррупция менен башташабы, элди сатып алып. Ушу кандай түшүнбөй койду, мына ушуну эле эметпен түшүнө албай койдум да. Ушул сиз талапкер болуп бараткан Чоң Казак партиясын, бул ошо калмак урусунан түзүлгөн партиядагылар, алар бүгүн ошо кыргызга, Манаска каршы иштеп жатышат деген маалыматтар көп жерлерде жазылып жүрөт. Негизи ушул Манас боюнча түшүнүгүңүз кандай? Эгерде бүгүн мектеп жашындагы мектепке барган балдарыңыз болсо, алар ал жакта Манас таануу боюнча жана Манастын осуяттары боюнча сабак өтүшөт. Алар эмне ал сабакты окубагыла деп айтасызбы же кандай мамиле кыласыз? Бизде бул Манасты такыр мындай туура эмес түшүнүп алыптырбыз да. Мына мен деле Негизи Манастын болгонуна ишенесиз? Ишенем. Бул эпос эмес, же жомок эмес, өр эмес же жомок эмес эпос деген да, ошону мындай эме кылып коюштур да. Башкача өзгөртүп коюштур. Монтаж кылып, мындай өр эмес же жомок эмес деген да. Муну тарых кылыш керек өзүчү. Бул тарых болгон нерсе. Мисалы, Лондонда исторический музейинде турбайбы, великий кыргызский каганат деп. Мисалы, айтып эле жүрөм го, Енесейден Ташкентке чейинчи. Бул болгон киши. Просто муну мынтип отуруп алып эле Манасты кантан азалайт биздикилер, отуруп алып эле Манас айтып атпайбы? Манасты 30 күн айтсаң да эчтеке жок. Манас эмнеси менен Манас болуптур? Мен ушу Манасты кийин изучать этип, мени көп кишилер да каргап ийишти да. Көп изучать этип отуп анан ушу Чоң Казак чыгып атпайбы? Мен ушу Манасты, ошол негизинде мен Манасты катуу эмнеси менен Манас бул? Жөн эле туулганын эле Манас эмес да. Же жүргөнүн эле Манас эмес да. Бул 3 ууруну кыргыздын 3 кыргызды бириктирип,
Анан чоң казатка жарыялады дагы, баары кетишти, Бейжиңди алышты. Анан тияк бияктын баарын алышканда, могу Китайская стена деген бар го, Великая Китайская стена. Мындан келди Ошону сизден бизге курган да. партияңыздын аты деле ошол деген Манаска бир байланыштыктары бар экен да, мындан келди ошо сиз айтып жатпайсызбы, жанагы үчүрүү биригип, анан барып Бейжиңди алышып, 1000 жылдан кийин, кыргыздардан коркуп Кытайлар ошол стенаны курушкан деп, 1000 жылдан кийин кайра ошол чоң казатты Манастын эр деген, мына Манастын урпактары калыптырбы, кайра чоң казатка биригип туруп, бир кайра эми бул тышкы күчтөр менен эмес, эми ички күчтөр менен, коррупционерлер менен, уурулар менен, мындай дагы бир айтып коеюнчу, незаконный байыган олигархтар менен, законный байыгандарга тийише албайм, эчтеке эме чатагыбыз жок. Мисалы шороо коем деп тийишесиң, компания шороого. Же Куликовский торт коем деп айтасың. өздөрүнүн мээнети менен. Өздөрүнүн мээнети менен байыгандар да. Сыймык мырза, сөзүңүзгө аралжы. Мынакей өзүңүз айтып калдыңыз ушул жөнүндө. Мен жанагы жасалма байыган, жозу мамлекеттин элдин эсебинен байыган олигархтарга мен сүйлөйм, айтам, аларды бетке деп атасыз. Бул жерде бир суроо, сиз деген ошол эле Салымбеков Аскар Маткабылович мырзага барганыңызды, ал киши менен жолукканыңызды, жана ал кишиден каражат талап кылып, эгерде сиз деген менин айтканыма көнбөсөңүз, мен жана Кубанычбек Жумалиевдей кылып эле элге деген сизди жаманатты кылам деп айтканыңызды, жана ал кишинин деген эч кандай эч кимден коркпосун, анткени ал киши саясатта жоктугун, ал өзүнүн мээнети менен байып жаткандыгы жөнүндө бир пикир келишпестиктер болгондугу жөнүндө социалдык дөчөң кыз деп да жүрөт. Ошону деле сурай кеттиңизчи, биротолу. Эми өзүңүз ал өз пикириңизди кошуп айта кетиңиз. Аскар Маткабылович жана Акылбек Жапаров менен болгон сүйлөшүүлөр жөнүндө да билдирип кетсеңиз. Салымбеков Аскар байке такыр эч кандай экөөбүздүн кусаматчылыгыбыз да жок. Мени тааныйт бирок. Кайнагалар болуп кетет. Сизди бүгүн кыргыз эли баары тааныйт да. Тиги кайнагалардан болуп кетет. Кайнагал ал тууганчылык жайыбыз бар. Мисалы тайке эжем болуп кеткен да, мен келинчегим менен. Мен ал кишиге эч кандай барган да эмесмин, кезиккен да эмесмин, акча сураган да эмесмин. Ушинтип эле жалган да, конечно жалган. Мен аракет эмесмин да. Кездештиңиз беле? Акылбек Жапаров менен 2 жыл мурун менин иним бар, Сыргак деген, мындай гений бала да, мындай жакшы, мындай зейиндүү бала да. 3 проект жазат. Экономический. Ушу Кыргызстанга эмне кылышы, реально 3 проект. Ошондо Акылбек Жапаров парламентте отурган. Ошо парламентке ошо Сыргак үчөөбүз барып сүйлөшкөнбүз. Биринчи мындай сүйлөшкөнбүз, анан бир кафенияда отуруп Акылбек Жапаров, Сыргак, мен, дагы бир байке бар эле, бывший министр. Ошо төртөөбүз отуруп сүйлөшүп, анан эми бул Акылбек Жапаровду мисалы бул доктор наук да өзү эме боюнчачы, мисалы кесиби боюнча делечи, экономический наук. Ошого барып ушул проекттин мындай защита кылалы дегенбиз да, мындай жактырабы, жактырбайбы, кеңешип. Анан абдан жактырган. Ушуну келгиле чогуу жазайбыз деген да. Анан ушул өзү мага китеп берген, жакшы эле кафения да, кафенияга чакырат ушул. Или биз бир эме кафеге чакырганда обед кылып, ушинтип сүйлөшүп, ушуну түртөлдөп жүргөнбүз ушул проектти. Анткени бул киши жогорку кеңеште ушу экономический блок жагын да жакшы изилдеп жүргөн да, карап жүрөт өзү делечи. Анан ушул мамилебиз жакшы. Мындай өзү как мага свой путь развития деп бир китебин жазып өзү берген, сыймык энеме деп, аны деле окугам, жакшы жазыптыр мындайчы. Мен как доктор наук катары эч кандай эмем жок. Мисалы, бирок мындай целом айтылганда айтылды, бирок мен мисалы тескеринче ушуну айтпай мынтип жүрө берсем болот эле да. Мындан келди жанагы социалдык баракчаларда айтылгандай, сиз ал кишини мен сизге тийбейм, жамандабайм, сиздин байлыгыңызды. Жок, андай жок. 20 000 доллар алды деген. Жок, эч кимден бир тыйын алган жокмун. Ушундай бул политиктер бул такыр эле бир эме болуп калыптыр биздикичи. Шермендечилик менен заниматься этип калышыптыр буларчы. Кара пиар калыптыр деп бири-бирин эметип, бирөө чыгарбайт бир дөчөң кыз дейт. Сыймыкты коркутуп, оозуңду жаап жүр деп мындай жүрдү да интернеттечи. Же Жумалиевден мынча алып алыптыр, же Ворзакониден мынча алып алыптыр, же Райымден 50 000 доллар алып алыптыр деп бир чыгышты, жана бүт калп карандай калп.
бүт бар калп мен эч кимден алган жокмун. Мындай сураган мен рекет эмесмин да. Сиз талапкер катары ушул жогорку кеңештин депутатын кандай инсан деп элестетесиз? Сиз мисалы үчүн өткөндө Кыргызстан партиянын сотунда тосмого чыгып алып, бир топ бир жагымсыз сөздөр менен элге кайрылып, Жагымсыз эмес, өзүлөрүнүн эле айткан сөзүн айттым. Жаттыңыз. Депутат ошондой болуш керекпи? Ошентип элге кыйкырып өкүрүп, ошондой бир аз аброюн кетирип алып, анан келип жогорку кеңешке отурганда эл ал депутатты кандай кабыл алат? Эми мисалы заборго чыктык, мындай фундаментине чыгып, бул Кыргызстанга эмнеге бардык? Кыргызстанга эч кандай кусаматчылыгыбыз жок, как мындайчы өзүнүн эмеси катары. Мындай просто кыргызча айтканда, мындай так айтканда, булар мыйзамды буздубу? Бүттү кетсин деп атабыз да. Биз мисалы чоң каза 4 сутка тапшырганбыз. Булар 1 мүнөт калганда эле мороженое сатып албайсың го 1 мүнөттө. Тапшырып кетип калат бекен. Анан бул олигархтар болсоңор да, бай болсоңор дагы, ким болбогула мыйзамды сыйлагыла деп атабыз да. Мисалы бүтүн Кыргызстанда эмне бардыңар дейт. Бүтүн Кыргызстанга аларды жөнүнө алып салды. Анан биз кой баралык деп бардык. Коргоо иретинде. Мыйзам баарына бирдей болсун. Же Кыргызстанда кетсин. Бүтүн Кыргызстанда кетсин. Кыргызстан деген партияда кетсин. Же баары катыша берсин анда. Деп эле бардык. Мындай мыйзам баарына бирдей болсун деп. Бирдей болсун деле. Бул жерде калыстык издеп эле бардыңыздар, Эми чын-чынын айтканда эки элдик партия бар. Биринчиси тарыхта калган биз мисалы 5 миллион сомду биз карапайым эл чогулттук. Бир да депутат, бир да министр келген жок бизге. Чоң Казактын түзүлгөнүнө канча жыл болду? 8 жыл болуптур өзү. Бирок мен ушу Чоң Казактын идеясы менен тааныштым. Аны көтөрүп чыктык да. Макул болдуңуз ага, Сиз жана тарыхка кайрылып манас жок, бул деген ойлонуп табылган жомок деген сөздөрдү айтканда менде бир пикир жаралды эле. Сиз өзүңүздүн жет атаңызды тааныйсызбы? Билем, тааныйм. Айта кетсеңиз. Мен 9-12ге чейин билем го. Айта кетсеңиз эми ошол сиздин башка эле тарабыңызды көрбөй. Асылбек, Жапыке, Дыйкан, Жайык, Жанбай, Мендебай, ушунтип эле кетип берет, Кыдык, ушунтип эле кетип берет. Бугудан болом мен. Бул жагын Бугудан болом. Биздин ата бабаларыбыздан калган жет атаны таануу жагын жакшы өздөштүрдүңүз, Ошол жогоруда сиз айтып кеткендей, Кубанычбек Жумалиев менен ошо пикир келишпестиктер болуп, ал жерде негизги ошол нерсени көтөрүп чыккан сиз болдуңуз эле, элге ошону менен да ошол жагыңыздан да көп таанылдыңыз эле. Бүгүнкү күндө мамилеңиздер кандай? Ортоңуздарда мамиле барбы же таптакыр эле жок болуп кетти? Сиздин ошол элге бул деген коррупционер деп чыкканыңыздан бир натыйжа чыктыбы? Эл ойгонду да. Бул Жумалиевди билип калышты простачы. Жумалиевди бир да партия албай коюптур. Айтышты мага, бүт партия келди дейт. Ой кой дептир. $1 миллион берсең да керек жок. Партиябыз эмес өлбөйбү дептир авторитет. Мисалы бул Жумалиев сыйдан кетти. Могу жанакы Жумалиевдин аялы Роза Аманова всю жизнь насыят ырларын ырдайт, акыл үйрөткөн ырларды ырдайт. Ал да бүт ырдагыс болду. Эми буларга мисалы жеке кусаматчылыгым кандай эмне? Эми мынча жадностьтун эмне кереги бар? Мисалы татанды тиги кайнысына, бүт эле кайнысына, кайнагасына, тайекесине, жээнине эле оформить этип берген баарынчы. Мынчанын эмне кереги бар? Жума сайын Москвага Акаевка учат. Өзү биякта өмүр бою депутат болуп жүрөт. Ушундай да бир сүйлөбөйт, бир эме кылбайт. Анан эми ошонун эмесин айттык. Экөөбүз мени сотко берди. Соттоштук, 10 000 сомго жыгылып калдым. Мейли азыр бир тыйын менен чогултуп атышат. Чогулткөндө апарып беребиз, Кудай буйрса. 10 000 сомго, Ооба, 10 000 сомго. 10 миллион деген. Анан эл просто эми Жумалиев ушунча урдап алса, Сарпашев урдап алса, Муралиев урдап алса, Шадиев урдап алса, ушинтип эле баары урдап кете беришеби деп атам да. Айтыш керек да мындай нерсени. Коррупцияны айтпасак, эмнебиз анда кыргызбыз? Эмнеси манастын урпагыбыз? Коррупцияны көрүп атасыңбы? Колуң менен токтот дейт. Же сөзүң менен токтот, же гей дейт. Эми бизде гейиш керек болуппу? Хотя бы мисалы коррупция биринчиден
айыл өкмөтүнө чейин коррупция болуп атпайбы бизде? Президентке ким ишенет? 3% авторитети менен келген. Бүт баарын жазашты, мындай кылышты. Отурат, азыр 3 эмес, -3,3-кө түшүп калды. Мен сизгилер алдында ошол Чоң Казак партиясында бараткан кандидаттар боюнча бир топ маалыматтарды карап чыктым. Сиздерде биринчи ондукта бараткан Алмакан Бекова деген айым бар экен. Ал айым буга чейин бизден кеткен президенттерге дайыма кеңеш берип, тыгыз байланыштырчу деген окурмандар пикирин айттыр. Ал айым бүгүн кандай тараптан бара жатат сиздерге? Экономика жактанбы же культура жактанбы же ал айымдын өзүнүн бир кеңешчи катары сиздерге кетип атпайбы? Ошол боюнча айта кетсеңиз. Бул аялды мен вообще тааныбайт элем. Тааныбайт элем. Мына эркекче айтканда тааныбайт элем. Анан тыйын жетпей калды бизде жана кошулуп атканда. Анан бул аял Максат Мамытканов менен жакшы таанып экен. Анан 2 миллиондой алдагы элден чогултуп келди окшойт, кошту. Мен аны менен такыр тааныштыгым жок, мисалы Максат Мамытканов. Каржы жагынан жардам берди. 2-3 миллион сомдой берди окшойт, мисалычы, мен деле анысын эметкен жок. Анан спискага коюлду. Мындай кимдер жардам берсе. Эми бул мындай да. Кандай болбосун, ушу биз элдик партияда биякта деген бүт баары бар да. Бүт жагынан бар да bizde. Bizde мындай ар тараптан ушу менен эл. Анан ушул сиз мурда прокуратурада иштеп, анан жумуштан четтетилгениңиз боюнча маалыматтарды окуп чыктым. Негизи мурда ошол күч органдарынан, прокуратураданбы, соттонбу же өзү милицияданбы ушундай бир иштеп туруп, анан кийин жумуштан кеткенден кийин алар күч органынын адамы катары өзүн мындай бир жөнөкөй көрсөтүп, элге көп аралашпай, же болбосо кийинки кызматты алууну күткөн менен отурушкан экен. Аны бүгүнкү күндө деген ар бир орган тараптан кеткен кызматкерлер өздөрүн хайп кылып, чыгып пресс-конференция берип, же болбосо сиз окшоп элдин алдына чыгып, башка жагынан да таанылып жаткан учурлар көп болуп жатат. Вот сиздин жумуштан кеткен себебиңиз жана бүгүнкү күндө ушу эл менен иштешип жатканыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Мен 2000-жылы прокуратурага кирдим. Кирсем, Дадыбаев Шергази Асаналиевич деген союзный полковник. Эми аябай бедный киши экен. Үйүнө барсам аябай бедный прокурор экен да. Мен ойлогом прокурордун баары бай болот, мындай болот деп, ушундай ой бар болчу да прокуратурага чейин. Үйүнө барсам аябай эле өтө эле мындай простой турган киши экен да. Жупуну эле мындай союзный полковник. Генеральный прокуратура СССРда 3 жолу доска почетада сүрөтү илинген экен да. Ошол айтты да, сыймак, справедливость болуш керек. Ошо айтты мага. Сыймак, биз өзүбүз мыйзамдын так жана так аткарылышын көзөмөл кылабыз. Надзор за точным и единообразным исполнением закона дейт да, прокуратуранчы. Ушундай адилеттүүлүктү кара деди да. Ушу мен адилеттүүлүк постоянно ушул мен генеральный прокурор болгон жокмун. Мындай элдер баары эле ушу мен генеральный прокурор болгондо мен мындай эле айтканда, мындай простой адамга следователь по особо важным деламдардын мисал куратору болуп жүрдүм. Өзүм следователь по особо важным делам болуп жүрдүм, мисал 8-орка деп коет, коррупцияга каршы күрөш деп коет. Татынакай эле күрөшүп жүрдүк. Ошондо ошол биз күрөшүп жүргөн үчүн ошондо мынча беспредел жок эле. АКС жок эле, биз АКС элек андачы. Анан кийин ушинтип эле прокуратура бир базар болуп калды. Прокуратура иштеп атты эле, ген прокуратура келип эле өрттөп кетишти, мисалычы. Өрттөнүп кетти, эртеси күнү эле Ибраев келип калды. Бекназаров келип эле ушул ген прокурор болот деди, болду, ошо менен кетти. Ушу качан эме революция болду, ошондон баштап адилеттүүлүк Кыргызстанда такыр өлдү. Мурун эле аз эле. Сиз ошонун негизинде кеттиңиз жумуштан? Андан кийин 3-4 жыл иштедим. 4 жыл иштедим, Татынакай иштедим. Анан Жаныбек Салиев деген начальник управления бар болчу ошондо. Ошо менен просто көз келишпестик эле, мисалы. Уша кеттик просто кабинет менен болот да мындайчы. Аны деле мен жаман дебейм, эметпейм, аны менен деле ал деле бир байкем. Уша кеттик, анан менин үстүмөн
Саляновага арыз жазып туруп алды. Кетирилди. Анан мени Октябрьский прокуратурага помощник прокурора кылып эле кетирип ишти. Генеральныйда сен менен иштеше албайсың, сен начальниктерди укпайсың. Ушундай Мен ачык 3 начальник мындай баарын эле укчу эмесмин, мындай эле болчу да. Дейм, кандай законный нерсе айтса угасың, анан мындай айтса укчу эмесмин, мага эчтеке мындай незаконный нерселерди көп. Кызматтан кеткен себебиңиз ушул болчу, э? Уша кеттик, просто мындай айтканда. Бир иштерге аткам, ошого эле каршы чыгып туруп алды анан. Ошол прокурор болуп иштеп турганда бүгүн мисалы үчүн ошол үй бүлөңүз бар, бала чагаңыз бар, Кудай алдында мен бир да жолу арам акча алган эмесмин деп айта аласызбы? Алган жокмун, арам акча алган жокмун. Эми мындай болду, Үмүт эже кандай билесизби? Бул Кыргыз деген бул бир кыздай элбиз да, мындай бир чайтта айтайын, жакшы элбиз, уникальный элбиз. Мисалы алгандар болду. Бир кой союп келгендери болду, мисалчы. Балык көтөрүп келгендер, бирөө бир фляг мындай кичинекей бар го, мындайчы. Бир 15 кг. Ушундай көтөрүп келгендер болду. Бирөө бир ящик, бир багажник соленья, варенье алып келгендер болду. Аларды алдыңыз, э? Алдым, аны албаса мисалы бир гусь, анан гусь деген бир тергегемде бир эле өлүктү 3 жолу эксгумация кылдырганбыз, мисалчы. Бир эле өлүктү мен 1 жыл тергегем, ошону 3 жолу эксгумация кылдырганбыз. Өзүм кылгам, анда мурун убийство бизтерге элек да. Анан ошону 3 жолу кылдык, эми жаман нерсе да. Анан ошонун аягына чейин жетип бердим, ошончу. Жетип баарын жасап берсем, бир араба алып келиптир эже. Соленье, варенье, компот, бирдеме, сирдеме, ошо ыйлап алып келиптир. Анан кантип албайсың? Эже мындай ойлосоңуз. Анан ушундай эле да бирдеме айтак, бар $10,000 алып кел, $100,000 алып кел, же $1 миллион алып кел деп эч кимге айткан эмесмин. Мен өзү ток жердин баласымын. Мен Баканбайда билишет, мен аябай ток өскөм. Тамак аш менен алып келген нерселерди взятка катары көрбөйсүз, ал жөнөкөй эле элдин көңүлүн алыш үчүн. Албасам тарынам дегендер бар, эже. Мен сиз мисалы бир жарым жылдан бери бир тергөөчүлөр күйдүрүп жүрсө, же бир мошенник күйдүрүп жүрсө, мисалчы, ошону мен сонун кылып туруп, сизге жардам берип туруп, үйүңүздү кайра алып берип койсом, мисалы мынтип койсом, бир разычылык көрсөткүзө келет ал киши, э? Торт көтөрүп келет. Мындай, түшүнөсүзбү, ушундайлар көп болот. Андай Кыргызстанда жөн эле кетип калбайт да. Ошол эле. Дагы бир айтыла кетчү нерсе, сыймык бир жолумду айтып коеюн. Мына даже бир тергедим. Малая деген орус аял болчу, убийство менен турган. Тергеп кетирдим. Канча жылдан кийин келип, кабинетте отурсам, кайра келиптир. Бир шампан немесин көтөрүп алыпчы, сыймык рахмат, мына чыгып келдим депчи. Даже ошого жакшы мамиле кылгам да. Жогоруда айтып кеттик, өткөндө Кыргызстан партиясынын сотунда өзүңүздү абдан активдүү жаран катары, элге күйгөн жаран катары көрсөттүңүз. Ошол жерде сиз ошол партияга мыйзамсыз деп каршы чыгып жатканда, ошол партияны түптөгөн, жетектеген Шаршембек Абдикеримов мырза бүгүнкү күндө кыргыз элине абдан чоң көмөк көрсөтүп, эмне деген налог төлөп, эмне деген биздин жарандарга жумуш орду менен камсыз кылып жатканына бир өзүңүздүн жакшы пикириңиз болдубу, же мыйзамдын негизинде партияга атталбаш керек деген эле принципке турдуңузбу? Мыйзамды бузбасын деген эле принцип. Ал киши жөнүндө пикириңиз кандай? Ал киши бизнесмен киши, ал киши предприниматель киши. Мындай айткандачы, булар жаратман кишилер да бирдемени. Мындай бизнесмендер эмеге келбегилечи деп атам. Могу базарком аялдар бар. Мисалы базарын карасынчы, мисалы. Мына Кудай бергенде ыйлап атышат, тегерек четинде жашагандар. Же мындай дейт. Эми канча ай пандемияда жаттык, сөрөнү контейнерлердин баарын Кудай бергенденчи. Эмесин алды дейт сөрөнү элдерденчи. Эми эл үчүн деп коюп эле мындай, булар мындай болуп атта. Аренда төлөмүн алышты деп. Булар мисалы банкирлер бар, банкир саясатчылар. Эже бир эле банк мисалы миңден үйдү эме алып коет экен. Могу күрөөдөнчү бүт төлөлбөй калат, алып коет экен. Анан супермаркеттери бар. Ошолордун арендасын албай койсун 5 ай. Ошо банктар элим деген кишилерби? Албай койсун. Эмнеге мисалы бир олигархка мисалы Бабанов эле деп коеюнчу. Билгенибиз. Эмнеге $27 миллион
Бабановго Рос эме берет жанакычы. Росфонд берет. А эмнеге мага бербейт? Эмнеге Эшматка бербейт? Эмнеге бизге 38%тен берет? Ошону алып туруп эле өзүнүн эмесине коюп койду да, мисалы. Тиг банкына берип койду, калп эле тигини мындай карызга салып атам деп. Эми Бабанов карызга салбайт го, мисалы. Кайра ушинтип эле эметип атпайбы? Анан эле элим деп атышпайбы? Элим, журтум ушу элим үчүн күйөм деп атпайбы? Мисалы Бабанов эле эмес, мен Бабанов деле эметкен толтура мындай саясатчылар. Бизнесмендер, базаркомдор. Эми мисалы Нарындын губернатор бизнес эме, базарком. Нарынга базарком эмес губернатор келе элек, бизнесмен эмес, мындай с нуля өсүп, айыл өкмөт тияктан с нуля өсүп келе элек. Бул базаркомдор, бийлик деген Сталиндики бийлик. Бир эле шымы бар экен, бир туфлиси бар экен. Спортивный шымы да жок. Элден эчтеке жеген. Элден жебейт, үйү бар. Эми бул бизнесмендер миллиардер болсо триллионер болом деген немелер да бар. Мындан келди сиздин пикириңизче, бизде Сталинди катуу тартип менен кармаган, ошонун принциби менен бизди башкара турган жетекчилер керек деп айткыбыз Сталинди келиптир. сагынып атышат. Элдерчи бул мындай болуп атат эжеке. Бул Сталиндикиндей эле тартип керек болуп калды Кыргызстанга. Бирок элдин курсагын биринчи тойгузуп коюш керек да. Маегиңизге чоң рахмат, Сыймык мырза. Биз сизди социалдык сеттен көргөндөй, кухняда сүйлөгөндөй, сиз абдан эмоционалдуу, жинге ачууга алдырган адам эмес экенсиз. Сиз менен мындай тынч отуруп деле сүйлөшсө жакшы пикирлерди айтып берет экенсиз. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайм. Бул сизди кандидат катары пиар жасалган маек эмес. Мен жөн гана элге сиздин пикириңизди, жогоруда айтылган сиз жөнүндө акча алат, акчага сатылат, акча үчүн иштейт деген сөздөрдүн чын төгүнүн билдирели деп чакырганбыз. Дагы бир жолу рахмат сизге, маегиңизге, Сыймык мырза. Мындан ары дагы эгер маек керек болсо келип туруңуз, биздин студия аркылуу коомчулукка өз пикириңизди билдирип турсаңыз болот. Дагы бир жолу рахмат. Рахмат.